Сунун Көкбөрү Федерациясынын президенти Эрлан Мырза бүгүн президенттин кубогунун биринчи лиганын оюну жыйынтыкталды. Талас облусунун Көкбөрү Федерациясына Эрлан Мырза жемиштүү жыйынтык болду деп эсептейм. Себеп дегенде биринчи лигада эки команда Талас облусунун биринчи, экинчи орунга күч сынашты. Мындан тышкары дагы эртең жогорку лигада ынтымак командасы ушул финалдык беттеш өткөргөнүн алдында турат. Алгач бүгүнкү биринчи лига туурасында сөз кылайлы. Бул жыйынтыктын бардыгы жалпы ушул федерациянын кылып жаткан ишмердүүлүгүнүн ишинин жемишинин натыйжасы деп айтсак болобу? Ооба, албетте. Биринчиден ыраазычылыкты ушу Талас областында Көкбөрү жааматында жүргөн жалпы байкелериме, көрөрмандарга, ушу ар дайым колдоо көрсөтүп жүргөн адамдарга ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Бул жыйынтыгы бул ушундай күнгө даярданып келгенбиз биз. Талас областынын Көкбөрү Федерациясы жалпы областта былтыр алгылыктуу иштерди алып бардык деп толук айта алам. Жалпысынан жогорку деңгээлде 9 мелдеш өткүзгөнбүз. Талас облусунун ичинде. Андан тышкары Талас областынын 80 жылдык мааракесинде область администрация тарабынан да мелдеш уюштурулуп, четтен командаларды алып келип оюн өткүзгөнбүз. Райондордун, ар бир райондун айыл өкмөттөрү арасында чоңдор жана жаштар арасында оюндар өтүп келген. Андан тышкары жалпы 4 райондун чоңдору жана жаштар арасында бизде традиция болуп калган 4 район оюндары бар, шерин оюндар. Ошол оюндардын жыйынтыгы деп толук айта алам. Ушу иштердин жемишин көрүп атабыз. Ушинтип эки командабыз бүгүн биринчи лигада финалга жетип кооз оюн көрүп тартуулашты жалпы журтка. Рахмат ушул колдоп келген жетекчилерге, көрөрмандарга бардыгына. Мынакей, эртең Кыргыз Республикасынын президентинин чемпионаты бүтөт, кубок. Эми күз келип атат. Келип калды. Көкбөрүнүн сезону башталды. Төмөндө айткандай эле муундар аралык, айыл өкмөттөр аралык, райондор аралык ушул Талас облусунун ичинде чемпионаттар болот да. Федерация быйыл дагы бир жаңылануу же бир өзгөчө форматтагы оюндар өткөрүлөбү, болобу? Себеп дегенде эми даярдык көрөрсүң да. Бул жака командага, лигага илинбей калган, камчысын кычырата тиштеп, атын суутуп даярдап аткан жигиттер аябай көп да. Себеп дегенде айыл өкмөт качан башталат, муундар аралык оюн качан башталат деп Талас эли аябай бир күтүүдө турат да. Ооба, былтыр жаңы киргизген муундар аралык оюнубуз быйыл дагы уланат Талас областынын ичинде. Андан тышкары былтыр жаңы форматтагы бир мелдеш киргизгенбиз. Жаңы түзүлгөн айыл өкмөттөр арасында жалпы областынын чемпионаты. Быйыл ошого толуктап чоңдор жана жаштар арасында кылып ошол жаңы мелдешти киргизсек деп атабыз. Жаштарга Көкбөрүгө тартуу, оюндарды өнүктүрүү максатында. Анан бул Көкбөрү боюнча оюнчулар айыл жергесинен чыгат да. Айыл жергесинен мелдештердин көп өткөндүгүнөн оюнчулар такшалып, жаш таланттарыбыз бүгүн көрүп атасыздар. Ынтымак командасында Айдархан Анарбеков, Байтеген Омарбеков Бакай ата командасында, Айтматов командасында дагы 2-3 жакшы оюнчу жүрөт, жаш балдар. Аларда Кыргыз Республикасынын Көкбөрү боюнча жаштар арасында чемпионат өтөт быйыл. Ошол жакта оюнчуларыбызды текшерип көрөбүз, жаштарды. Республикалык, Республикалык. Жаштар муундардын өзүнчө чемпионаты болобу, Муундар мен ал өзүбүздүн область жөнүндө айтып кеттим. Жалпы республикада Кыргызстандын чемпионаты болот, жаштар жана чоңдор арасында. Ал турнирге Талас областында жаштарыбызды быйыл текшерип көрөбүз. Ошолор чабышат. Чабышат. Кайсыл айларга белгиленген жатат? Октябрь айынын биринчи жарымында болот деп федерация маалымат беришти, бирок так датасы чечиле элек азыр. Талас облусунун федерациясынын өзүнүн оюндары кайсыл айларда башталат? Кайсыл оюндар биринчи старт алат? Биринчи
ар бир райондун айыл өкмөттөрү арасында оюндарын өткүзөбүз. 4 районубуз бар. Андан кийин муундар аралык оюндарыбыз календарь менен өтө берет. Айыл өкмөттөр арасында оюндар ар жума. Алар жыйынтыкталгандан кийин жаңы түптөлгөн айыл өкмөттөр боюнча чоңдор жана жаштар оюнун өткүзөбүз. Андан кийин көнүп калган райондар оюну болот. Жакшы. Эртеңки жогорку лиганын финалдык беттеши туурасында айтсак, кечээ күнү мынакей Намыс командасы менен оюн өткөрдү. Финалдык кармаштай эле болду, катуу кармаш болду, беттеш болду. Ынтымак командасы 15 эсебинде жеңип чыкты. Кеченки оюн президент катарында сиз кандай баалайт элеңиз? Ынтымак командасынын же болбосо же Намыс командасынын оюндун жүрүшү бир кыйла эле оор болду десек болот да. Эми бул жогорку лигада командалар оюндар ар дайым чыңалууда өтүп келет. Кайсы команда алдын ала утарын билбейсиң акыркы ышкырыкка чейин. Намыс менен каршы оюнда тууралуу айтып кетсем, оюн аябай жогорку темпте өттү. Шалымдар көп болду. Жаңы эрежелерден оюнчулар бир аз жаңылып атты. Бирок оюн жакшы оюн тартууладык деп ишенем эки команда тең. Намыс командасы тууралуу айтып кетсем, аларда да акыркы 2-3 жылдан бери Нарын федерациясы жакшы иштерди алып барып атат. Бизде болуп райондук айыл өкмөттүк оюндар өтүп атат Нарын жергесинде. Намыс командасы жаш команда. Алдыда да чоң жеңиштер алдыда деп ишенем булардын. Эртеңки оюн тууралуу айтып кетсем, даярдыктарыбыз жакшы. Ынтымак командасы быйыл күнгөрү жанданат дегенден бери эле сбор өтүп, даярдыктарыбызды көрүп келатабыз.